Эскилиги жетип жашоого мүмкүн эмес болуп калган бул үйдө бир үй бүлө күн кечирип келген. Үйдүн ээси Камбар жана жубайы Гүлшана угуп сүйлөө мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан экинчи топтогу майыптыгы бар эле. Алар жашы жете элек 4 баланын ата-энеси. Деген менен алардын жашоосун кыздары жазган бир кат өзгөрттү. Жеткинчектер министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке ушул жылдын башында кат жазган. Анда турмуш шарты начардыгын айтып, жаңы турак жайлуу болгусу келээрин билдирген. Натыйжада 1 ай аралыгында жаңы үй тургузулуп, бүгүн ээсине тапшырылды. Сен мага кат жаздың беле? Өкөң жаздың беле? Кантип ойлоп жаздыңар? Айткылачы мына. Адамдардан угуп, жардам бергениңиз угуп жаздык. Апам, атам, кенче энеси оор болгон. Өкөң отуруп алып үйдө жаздыңар. Ойлодуңар мен жардам берет деп. Бермей койсом эмне болот? Алада турат. Эме үйүңүздөр куттуу болсун. Жакшынакай кыздар, жакшынакай кыздарыңыз бар экен. Балдар бар экен, Кудай кааласа ушулардын келечегине болсун. Эсип болуңуздар. Кыздарга көңүл буруп, үй салып берейин деп аракет кылдык эле. Кудайга шүгүр, бир туугандарым менен, бала чака менен кошулуп отуруп, үйүн салып бүтүрдүк. Ар бирибиз Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн жаныбызда жашаган, коңшу жашаган, бирге жашаган, айылдаш жашаган кыйналып кысталгандарга жардам берүүгө милдеттүү экендигибизди сезишибиз керек да. Бул биздин адамдык ички дүйнөлүк парзыбыз. Бул бир кызматтык орун эмес, бул бир мансап эмес, бул бир чоң бир нерсе эмес. Бул эң негизги адамдын ички дүйнөсү. Өзүбүздүн ички дүйнөбүздү ушу туурласак деп, жаштар үлгү болсо керек экен деп, ушу турган жаштарыбыз дагы алдартын карап жашасын, жанындагы коңшуларын карасын, үй бүлөсүн карасын, айылдашын карасын деген максатта бир үлгү болсун деп айтып атам. Ар түрдүү адамдар чыгат, азыр дагы чыгышат, ар түрдүү адамдар. Мына Ташиев чоң кызмат иштеп жүрүп, үйдү мынтип куруп берип атат, неге куруп берип атат деп чыккандар дагы бар. Ошолорго жооп катары айтып коеюн силердин көзүңөрчө. Урматтуу аксакалдар, урматтуу эл журт. Биз бул ишти, мен жеке өзүм, мен үй бүлөм, жакындарым бул ишти ушуга чейин эле мына ондогон 20, 30, 40 жыл болуп калды, жасап келе жатабыз. Мындан кийин да жасай беребиз. Рахманиррахим. Жакшылыктар болсун. Мынау саган, Мурдагы үйүбүз эски, абалы начар болчу эле. Камчыбек Ташиевдин жардамы менен жаңы үйгө ээ болуп калдык. Бул үй 1 айда бүттү. Биз аябай кубанып, бактылуу болуп турабыз. Биздин кыздарыбыз жазган катты алгандан кийин жооп кылып, үзүлбөгөн үмүтүбүздү жандырып, сонун үй салып бергенине чоң рахмат. Камчыбек Ташиев ден соолукта болсун, бактылуу өмүр сүрүп бар болсун. Камчыбек Кыдыршаевич тарабынан ушул сыяктуу кайрымдуулук иштери туруктуу таризде жасалып келери кыргыз коомчулугуна белгилүү. Бирок бул аракеттерге карата терс пикир жаратууга далалат кылгандар дагы жок эмес. Камчыбек Ташиев бул топтогу кишилерге мындайча жооп берди. Кайрымдуулук кылыш ар бир адамдын өзүнүн жүрөгүндө. Кайрымдуулук кылам деген адам бул кызматы болобу, болбойбу, кайсы убакта болсо дагы кайрымдуулук кылганга мүмкүнчүлүк тапса болот. Ал эми кайрымдуулук кылганды көрө албай, ар түрдүү сөздөрдү айткандардын бардыгына ошо Кудай бир инсап берсин буларга дагы. Алар дагы ушу элге жардам бергенди үйрөнсүн. Мамлекетибизде деле кылынып аткан көптөгөн жакшы иштерди көрбөстөн ошол президентибиз урматтуу Садыр Кожоевич деле канчалаган сөздөр менен айтып атышат. Айтылуу жаман сөздөрдү айтып атышат. Бирок ошонун бардыгы Кудайым буйрса жакшы сөзгө айланат. Жакшы нерсеге айланат. Ал эми көрө албай ушинтип сүйлөгөндөргө биздин мамлекетибизде сагызган деп коет. Сагызганын группасы бул эч качан жакшылык кылган эмес. Жакшылык кыла албайт. Буларга ушундай шарты түзүп бергениге эл ыраазы, Алла ыраазы болсун. Элге журтка кылган жакшылыктарың Кудай кааласа эл журтубуздун жүрөгүндө
Kança yerlerge жақшылық kıldın, pata duanın üstünde jürasın. Allah egemem nasip bizden, elcin, jurttun kılgan pataları çetip, daim işin örkünde versin. Zavalan kotarılsın, martaban assın. Kırgız eline kılgan kızmatını sendey azamat çigitler da kuvvetsın. Sana tenelişke hareket kılsın. Senin yolunduğu yoldaş hareket kılsın. Sen de azamatlarınız tınç bolsun. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.